Бишкек шаардык кеңешине 30 партия атсалышат. Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 орунга атсалышуу ниетин 30 партия билдирди. Бул тууралуу шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов маалымдады. Азыркы чакырылыш 2016 жылдын 11 декабрында шайланып келген. Анда шайлоого 14 партия катышкан. Президент Садыр Жапаров 8 февралда кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелде өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Кыргызстандык спортчу Үзүр Жусупбеков Украинада өткөн эл аралык турнирде алтын медаль тагынды. Үзүр Жусупбеков грек-рим күрөшү боюнча 97 килограммга чейинки салмак чендик күч сынашып, 1-8 финалдык баскычтан баштап 3 жеңиштик катары менен жеңип финалга чыкты. Финалдык беттеште анын атаандашы грузиялык Григорий Мелия болгон. Грузиянын өкүлү килемге чыгып, бирок мушташуудан баш тартты. Жусупбеков медальды мушташсыз алды. Казакстандын президентинин маалымат катчысы Токаев менен Жапаровдун жолугушуусундагы карала турган айрым иштерди жарыялады. Президент Садыр Жапаров 2-3 мартта Казакстанга боло турган мамлекеттик сапарынын жүрүшү айтылды. Бул тууралуу Казакстандын президентинин маалымат катчысы Берик Уалиевич социалдык баракчасына жарыялаганын жергиликтүү басылмалар жазды. Анда айтылгандай, президенттердин сүйлөшүүсүнүн жүрүшүндө казак-кыргыз стратегиялык өнөктөштүгүнүн абалы жана келечеги талкууланып, соода-экономикалык чөйрөдөгү кызматташтыкты арттырууга басым жасалат. Ошондой эле транспорт жана логистика, суу энергетика жана маданий-гуманитардык чөйрөлөр боюнча да сүйлөшүүлөр жүрөт. Сапардын жыйынтыгында бир катар эки тараптуу келишимдерге кол коюлушу күтүлүүдө.